Мен ошол боюнча айтак эле айткам. 20-жылда, 21-жылда биз ошо фейк менен күрөшүү деген ушундай мыйзам аталат да. Ошону караганда мен түшүнгөм, ушундай болот деп. Эми тилекке каршы бул любой массалык маалымат каражаттарга, блогерлерге, кимде баракчада бир топ подписчиктер көбүрөөк болсо, ошолорго бүт барына тийиштүү. Кээ бир азыр ойлоп атышат, жок, мен жөн эле мындай тамашаны чыгарып атам, жөн эле комедияны чыгарып атам, меники жөн эле приколдор деп, мага тийбейт деп, анда эч ким ойлобош керек. Керек болсо, андагы жабыш мүмкүн. Эртең прикол мисалы бир эле министрге тийиштүү болсо, же намек мындай бийликке болуп калса, ошондо сөз болуш мүмкүн. Ар кандай болуш мүмкүн да. Эгер мындай кадамдар улана бере турган болсо, келечеги кандай болуп калат? Бул адат улана берет. Мыйзамды келечекте уже алып келди. Биз көрүп атабыз го, бир эле пикир тура, башкасы пикирлер бул тура эмес. Бир эле киши жакшы, башкалар бузукулар. Эми андай болбош керек. Эркин ММКсы жок өлкө кандай өлкө болуп калат? Эркин сөз эркиндиги жок болсо, башка эркиндиги жок болсо, мамлекеттин келечеги жакшы болбойт. Кысым болот. Чыдабастык деп айтсак болот. Кээ бир учурда аргумент жетпей, бийликте турган инсандар чыдабай туруп, колунан турган күчтү пайдаланып, жөн эле жапканга аракет көрүнүп турат. Эми албетте массалык маалымат каражаттарды ката болушу мүмкүн. Айрым жазган учурда туура эмес жазышы мүмкүн. Кээ бир учурда аброюна шек келтириши мүмкүн. Бирок анын жолу башкада. Жеке кайсы адамга шек келтирсе, ошол сотко кайрылса болот, сот карап бериш керек. Ал эми өзү массалык маалымат каражатты таптакыр жапкан, бул жакшы эмес да. Сөз эркиндигине мүмкүнчүлүк азыраак берилет. Анан экинчи кадам кечирим сурай баштайт. Ой, улуу урматтуу, кечирип коюңуз, мен туура эмес сүйлөп койдум деп. Үчүнчү, ал уже диктатура болуп калат да. Ал эми ушул эркин медиаларга ушундай аракеттер көрүлө берсе, эгерде эркин медиалар аз болуп калса же калбай калса, өлкө кандай өлкө болуп калат? Эми кызыктay да, мына мен коммунист катары, Компартиянын башчысымын. Өз убагында ошол эле азаттык, ошол эле демократиялык көз карандысыз уюмдар коммунисттерди кетиребиз деп максатына жеткен болчу. Мен аларды жек көрүшүм керек, аларды кетиш керек деп айтышым керек. Бирок вакыт өткөн сайын түшүнө баштадым, кээ бир учурда ушундай калыс пикирлерде болуш керек да коомчулукта. Бирок бир гана нерсе, алар этияттык менен кичине баягы мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч көрсөтпөш керек. Болгон ошол. Улуттардын ортосунда урушту жаратпаш керек. Ошол нерсеге жол бербесе, калган учурда маалымат толук ачык болуш керек. Ошондуктан канчалык мен көптөгөн пикир бар, канчалык пикирге мүмкүнчүлүк берилсе айтканга, ошончолук коомубузда жылыш болот да. Эгерде баары тең бир багытта иш кылса, бир кишини мактап туруп алса, же бир топту мактап туруп алса, анда бул баягы эле застой болуп калат да. Ошо мактаган киши чын эле мен ушундай тунук асмандай таза кишигем деп ишенип алат да. Өзүнүн каталарын көрбөй калат. Эми келечеги кандай? Ушул кадамдар туура? Биздин мамлекетте сөз эркиндиги мындай чектелбеш керек. Биздин мамлекетте маалымат айдыңы ар дайым ачык, адилеттүү болуш керек. Эркин медиалардын ичинен кээ бирки бузукулар бар. Мамлекеттин нак саясатына, мамлекеттүүлүккө сокку урган бузукуларды ошондой чагылдырган сайттарга биз баа беришибиз керек да. Эл өкүлдөрү дагы, өлкө жетекчилери дагычы. Анан мисалы сиздер ар дайым маалыматтын алдын алып, элге жеткирип, эмне үчүн мындай болуп аткандыгын адилеттүү чагылдырып турсаңар, биз сиздерди колдойбуз. Жалпы эл колдойт. Эми сиздер маалымат болгон жерде дүйнө башкарылат. Адилеттүү маалымат беришиңиздер керек. Кече бир сайтыңызда берип атат. Доо агылдым. Кыргызстан президенти менен Казакстан президентин коюп атат. Өзбекстандын президенти менен келишим түздү деп. Эми ушунчалыкка түшпөш керек. Кандай дейсиз? Чыктыбы ошол? Азыркы кадамдарды кандай баалайсыз ошондо? Кайсы кадам? Айттым го, клубко 24 азаттыкка болгон. Ар бир сайт өзүнүн чыгарган маалыматы далилсиз болсо, ал мыйзамдын алдында жоопкерчиликтүү болушка тийиш да. Себеби дегенде
ал маалымат менен ал биринчиден шариятта дагы аны гыйбат кылып атат, абийирин төгүп атат, жана бузукулукка алып кетип атат. Эгер адилеттүү чыгып, ал чындыгы кылмышкер болсо, же ал жетекчи, же ал министр туура эмес кылып аткан болсо, биз аны колдойбуз ал маалымат булагын. Эми эркин медиа тууралуу эми кээ бир ошо эркин медиалар, соцсеттер туура эмес маалыматтарды таратышып атпайбы. Эми мамлекетте болуп аткан иштерди көрсөтпөй, эми кичине бир баягы жумурткадан кыр издешип эле ар кандай бир негативдерди чыгарып атат да. Эми биз эми демократтык өлкө болгондон кийин биз туура багыт алышыбыз керек да, жалган маалыматтарды чыгарбашыбыз керек. Негизи эркин медиасы аз же жок өлкө кандай өлкө болот? Эми ал өлкөлөр кандай десем, бул эми баягы алсак Афганистан, Түркменстан, эми башка мамлекеттерди айтпай эле коелу, биз өзүбүздүн мамлекетке жооп берели. Жок, ошо кандай болот? Келечеги ошол жакка алып барбайбы? Жок, эми келечеги ал Афганистан эми баарыбызга белгилүү болгондой, өзүңүздөр билесиздер, канчалаган жылдар бою ал мамлекетте туруктуу стабилдүүлүк жок болуп атат. Эми жакшы болуп кетсин деп ниет кылабыз. Эми Түркменстан эми өнүгүп баратпайбы, мамлекет өнүгүп туура багыт деле баратат деп ойлоймун. Ошондо сиздин көз карашыңызда эркин медиасы аз же жок өлкө кандай болот? Эркин медиасы аз өлкөлөр эми жакшы эле болот деп ойлойм го. Жакшы эле негизинен. Эми көз караш дегенде сөз түрдө сөз эркиндигине жабуу, сөз эркиндигин басып же сүйлөтпөй коюу деген бул өзү негизи туура эмес да. Сөз айтылыш керек. Ошо эле Азаттык, ошо эле клуб, же болбосо блогер дейбизби, бул баардыгы эми жөндөн-жөн айтпайт. Ар бир нерсени бүгүнкү бийлик туура кабыл алып, ошоларды ошо жетишпей аткан жерин айтат да, сын пикир айтат. Мына ошол жерде оңдоп түзөп кете бериш керек да. Бул азыркы алып барып аткан же болбосо бийликте отурган адамдар үчүн мындай бекер эксперт деп айтсак болот эле да. Эгер ушул эркин медиасы аз же болбосо эркин медиасы жок өлкө кандай болуп калат келечеги? Эч качан баягы чындыкты айтып, же болбосо жетишпегенди, же болбосо кемчиликти айтпай, бийлик кетип атканда, но ушу эң бир коркунучтуу да. Сиз жакшысыз, сиз жакшы жумушту алып барып кетип атасыз деген эч кандай сын пикирди айтпай, барган баары эле мактай берген, бул жардан эртерээк кулатууга алып барат. Биздин конституцияда бар да, сөз эркиндиги бар, ой пикир эркиндиги бар. Эгер андай чечимдерди кабыл ала турган болсок, референдум кылалы да, конституцияга өзгөртүү киргизели. Ошол норманы алып коюш керек. Биз мыйзамды сыйлаган, эрежени сыйлаган өлкө болсок, конституция нормаларын бекем аткарыш керек. Албетте, кээ бир маалыматтар, кээ бир сөздөр, кээ бир жаңылыктар биздин напсиге жакпайт, саясатчыларга жакпай тургандар көп эле чыгат. Сындаса эми кимге жагат? Бирок коомдук публичный фигура деп коет да. Ушул жолду тандыгандан кийин буга даяр болуш керек экен. Сөз көтөрүмдүү болбосоң, айтат го, адамзаттын жакшы сөз көтөрүмдүү, кийимдин жакшы кийер көтөрүмдүү деп. Ушул нерсе саясатчыга абдан керексиз болот экен да. Эгер ушундай кысым көрсөтүп эле эркин медиаларды чектеп, жоготуп же азайтып койсок, Кыргызстандын келечеги кандай болот? Биздин өзгөчөлүгүбүз ушул жерде да, мындай эркиндикти сүйгөн, эркин сүйлөй билген, албетте эми кыянаттык болуп кетип атат кээде. Такталбаган маалыматтарды соцсеттерден бул бизге деле ушундайлар көп эле болду. Бирок эми ошону менен эле экенбиз да, бара-бара бул маданиятты деле үйрөнөбүз. Бара-бара буга деле бир деңгээлге жетебиз да. Бирок азыр мынчалык чукул, мынчалык катал чараларды көрбөш керек, бул жакшылык алып келбейт. Анткени ар бир нерсенин кайтчу учуру болот да, кайтып узап кетпейт. Кайра келип өзүгө муш болушу. Биздин дагы үчүнчү сурообуз бар. Жооп бересизби? Эркин медиалар тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Мисалы, Азаттыктын жабылышы, клубко жабылуу эскертүүсүн берди, 24 KGге буга дагы эскертүү берген болчу. Мындай кылыш керек да, негизичи. Коомдо профессионал журналисттер демократиянын түзүлүшүнө зор эмгеги бар. Бирок жана чала блогерлер, жана чала журналисттер, кимдир бирөөнү мактап же жамандап жана акча жасагандар, коом ушундан арылыш керек. Эгер конкретно ала турган болсок, Азаттык, клуб, 24 KGге сиздин көз карашыңыз кандай? Мен азыр окуйм.
конечно окуйм. Азаттыктын жабылышы керекпи же кандай болуш керек? Ал үчүн мен эксперт эмесмин. Же пикириңиз депутаттык? Толук айта албайм. Себеби азаттыктын дагы жакшы жаман жагы бар дегендей. Жаман жагын чукуласаң сенде деле толтура жамандык. Туура, менде деле толтура. Ар бир адам бир нерсени көргөндө, бир кишини көргөндө, ошол кишинин жакшы жагын алганга аракет кылышыбыз керек. Жакшы жагын сүйлөгөнгө. Анан жамандай берсең, любой кишиден жамандык чыга берет да. Туура? Коом ошого үйрөнүш керек да. Бири-бириңе кыргыз төрөлгөндө бир колуна таяк, бири-биринин көчүгүн чукулап, анан бир колуна ручка, бири-биринин үстүнөн арыз жазып, андай болбош керек. Коомдо идеология болуш керек. Мындай бири-бирибизге ынтымак, мындай бир тынч жашап атканыбызга шүгүр келтирип, бир акыры бири-бирибизге мындай сиз кычыбай тууру суроо бериңиз. Биринчиден, мамлекет мындай ынтымак болсок, элибиз ынтымак болсок, анан береке кирет, ийгилик болот. Анан бири-бирибизди чукулашып жүрө берген болсок, никогда жакшылыкка жетпейбиз анда Кыргызстанда. Жок, массалык маалымат каражаттары көп болсо идеология жакшы тарайбы? Көп болсо эмес, сапаттуу болсо, туура идеологияны багыттаган СМИ болсо, ошондо кетебиз. Анан жөн эле көрүнгөн Таштанбекти жосо дагы бир Асан Үсөн бирөөнү жамандай бериш үчүн эле СМИ түзүлгөн болсо, андай СМИнин деле кереги жок. Аргументтүү бир сындар болсо, маселе жок. Анан жөн эле бирөөнү шыбап, жаман атка кондуруп дегенде мындай болгон, бул Кудайдын алдына деле жакпаган нерсе, карындашым. Андыктан мен силерге айтып кетет элем. Анча-мынча журналист кыз келиндерге, карындаштарыма, инелериме, агаларыма көпчүлүк кишилер бар. Мына Союздан бүткөн кишилерди карасаңар, журналистика факультетинчи, алар өзүнүн аргументтүү талабы менен жакшынакай кылып, макаласы маңыздуу. Кээ бир YouTube'га, кээ бир статьяларды окугандан уяласың, грамматикалык катасын көрүпчү. Туурабы? Ошол дагы өзүн журналистмин деп эсептейт. Андай болбойт. Андай болбош керек. Мындай биринчиден грамматикалык жактан, мазмун жагынан, талапка, коомго обязательно эле бирөөнүн жанагы эл көрөт деп эле жаман жагын чыгара берген болбойт. Дыйкан канча буудай оруп атат, канча алма өстүрүп атат, жакшы жактарды тарткыла. Коомубузда да жакшы нерселер болуп атат го, туурабы? Кээ бирөөлөр швейный фабрикаларды эмне үчүн барып тартпайсыңар? Сиздин көз карашыңыз мени билбейм. Швейный фабрикалар толтура биздин бир экономика жанагындай салым салып аткан ишканалар. 10 машинкасы барбы, 1000 машинкасы барбы, бул жеңил өнөр жайга салым кошуп аткандар. Ошолорду барып тарткыла, ошо швей кыздардан интервью алгыла. Обязательно эле бирөөнүн жаман жагын чукулап жүрбөй. Туура? Жана менин сөзүм ушуга дал таяк менен ручкасы. Аталган медиалар только жаман жагын берип атат. Мен аталган медиа жөнүндө сөз кылганым жок, мен бул. Мен жалпы айтып атам. Анан анча-мынча журналист кыздар андан көрө эрге тийип кичине турмуш уласаңар, бирөөнү чукулап жүрөбүр. Негизичи. Мен ана эркек балдарга айтат элем, иштегиле. Кичине эмгек кылып, үй салып, бир жанагындай анча-мынча туалет курбагандар бирөөнү сындаса, жанагы жаман болуп кетет экенсиң. Өмүрүндө туалет курбаган, анан бирөөнү сындайт. Депутатты сындайт, президентти сындайт, кабинет министринин башчысын сындайт. Өзүнүн баскан өмүрүн карасаң, өмүрүндө бир өзүн эмес, ата-энесин эмес, өзүнө бир нерсе куруп көрбөгөн бала. Мындай жашоодо да коомго, өзүнө, жакындарына пайда келтириш керек да. Кыздарга айтат элем, батыра эрге тийгиле, көп эле сындай бербейм.